Президент Садыр Жапаров BBC-ге курган маегинде коомчулуктун учурдагы актуалдуу суроолоруна жооп берген. BBC Кыргыз кызматынын журналисти мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үйү майыппалдарга берилип жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кой таштагы үйү карыялар үйү болгону турат. Эмнеге мындай чечим кабыл алынды деген суроо узаткан. Ошондуктан ушундай чечим кабыл алынды. Атамбаевдин кой таштагы үйү эмне үчүн карыларга берилгенинин себеби карыларыбыз калган өмүрүн ошол жерде таза абада, таза суу ичип өткөрүшсүн деген ниет болду. Ата-энени, карыяларды сыйлабаган калк эч качан жакшылык көрбөйт. Ошол үчүн дайыма карыларыбызды сыйлай жүрөлү. Атамбаевдин тарапташтары мага доома тарткыдай, анын үйүн мен конфискация кылган жокмун. Атамбаевдин үйү Жээнбеков маалында, ал эми Бакиевдин үйү Атамбаев маалында эле соттун чечимдери менен конфискация болгон. Андан бери эч кыймылсыз каралбай жаткан. Азыр ал үйлөр мамлекеттики. Түбөлүк каралбай жаткыча карылар менен балдар үчүн пайдалуу иш жасап коелу деп курулуш иштерин баштап жатабыз. Журналист президентке Бишкектеги Манас айылын реконструкциялоо боюнча долбоорго сынак жарыялоонун зарылдыгы бар беле. Мурунку жетекчиси ага убагында сынак болгонун билдирди. Манас айылынын аянты кыскарып кеткенин дагы соц тармактарга жазган эле деп суроо узаткан. Өлкө башчысы мындан тышкары жеке жана мамлекеттик деңгээлдеги суроолоруна да жооп берди. Кененирээк Чүй Чекит медиа сайтынан окуй аласыздар.